2022 жылдын 28 июлунда УКМКнын кызматкерине 2000 АКШ доллар өлчөмүндө акча каражатын пара катары берүүгө аракет кылып жаткан жеринен Кочкор Ата шаардык жалпы медициналык практика борборунун үй-бүлөлүк дарыгери кармалды. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Маалыматта айтылгандай, кармалган адам Бишкектеги Элцин атындагы Кыргыз-Орус Славян университетинин жогорку билими тууралуу жасалма дипломду пайдаланып, ага ак түзүп өз ыктыяры менен берүүсү аныкталган. Бирок кылмыш жоопкерчилигинен кутулуу амалында текшерүүнү токтотуу жана фактыны жашыруу үчүн УКМКнын кызматкерине пара сунуштаган. Кармалган жаран мурда Жалал Абад облустунун Акс районунун Үч Коргон айылындагы аймактык оорукананын филиалында хирург болуп иштеген. Аталган факты Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 345-беренесинин 1-бөлүгүндө каралган кылмыштын негизинде кылмыштардын бирдиктүү реестрине сотко чейинки өндүрүш ишине катталган. Учурда тергөө ыкчам иш чаралары жүрүп жатат. Билим берүү жана илим министрлиги жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилигинин бош кызмат орундарын ээлөөгө талапкерлер, ошондой эле бардык каалоочулар сынамак тесттен өтө ала тургандыктарын маалымдайт. Билим берүү жана илим министрлигинен билдиришкендей, талапкерлер жалпы билим берүү уюмунун жетекчиси болуп дайындалуу үчүн босого балл 60-тан өтүүсү керек. Белгилей кетсек, 12 июлда президент Садыр Жапаров мектеп жетекчилеринин сынактын негизинде 5 жылдан ашык эмес мөөнөткө тандоо боюнча жарлыкка кол койгон. Ага ылайык 966 мектепте сынак жүргөнү турат. Кыргызстан боюнча 2333 мектеп бар. Москва-Ош, Москва багыты боюнча жаңы чартердик авиакаттама ачылды. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматынан кабарлашты. Россиялык Ямал авиакомпаниясы каттамды жумасына бир жолу жекшемби күндөрү аткара баштайт. Учуу убактысы 5 саат.